арендаға берердің алдында ошоны каттап алыш керек өзүнө каттап, анан кийин госрегистрде тура эмес кылат экен. Президенттин каршы пикири менен келе жаткан мыйзам жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Мына өкмөт деле, мэрия деле жаңылыштык кетирип. Биз кайсы жагына кеңейтебиз? Биздин жарандарыбыздын, Бишкек шаарынын тургундарынын менчигине кол салат тургандай оюбуз да жок, андай аракетибиз да жок. Ошо министрликтер согласияны баардыгын кол коюп берип атканда бир жакшылап карап койсоңуздар. Карабай туруп кол коюлуп берет. Анан бизге чала мыйзам келет. Анан бул жерден тууралаганда ошол жогорку кеңеш күнөөлүү болуп чыгат да. Урматтуу Аманкан Батырбекович, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан 2025 жылдын 13 февралында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин колдонууга киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына төмөнкүдөй каршы пикирлер бар. Биринчиси бул кабыл алынган мыйзамдын 4-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык чарба жүргүзүү жана ыкчам башкаруу укугуна негизделген мамлекеттик жана коммуналдык ишканалар, бирок эми расмий тилинде муниципалдык ишканалар деп аныкталып калган жер участоктарын акысыз түрдө мөөнөтсүз пайдаланууга алган коомдук бирикмелер, фонддор жана диний уюмдар алар жоюлган учурда жер участоктарын мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга өткөрүп беришет деп белгиленген. Эми биз белгилеп кеткибиз келет, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 15-беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө ылайык мамлекеттик жана жеке менчиктен сырткары муниципалдык менчик деп да аныкталган болчу. Ошондуктан биздин кыскача айтканда сунушубуз бул норманы өзгөртүп, ошол муниципалдык менчикте болгон жерлер, эгер ишканалар жоюлган болсо, фонддор жоюлган болсо, уюмдар жоюлган болсо, ушу муниципалдык менчикте эле калсын деген сунуштаманы берип атабыз. Себеп дегенде, эгер биз бул тажрыйба менен же бул жол менен кете турган болсок, келечекте муниципалдык мүлк жок болуп калат да. Ошондуктан мамлекеттик мүлк өткөрбөстөн ушул норманы дагы бир ушул согласительный комиссиянын алкагында иштеп чыгып, балким кандай бир өзгөртүүлөрдү же толуктоолорду киргизип туруп, биздин муниципалдык менчигинде болгон жерлер ушу муниципалдык жеринде калсын деп. Себеп дегенде, мына жакынкы арада эле биз бир нече ишканаларды реорганизациядан өткөрүп, бири-бири менен кошуп, ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Ушундай иштердин алкагында биз ушу кыска мөөнөттө эле муниципалдык менчиктен айрылып калыш ыктымал болуп турат. Себеп дегенде, мынакей бизден питомниктер, полигондор баары мамлекеттик мүлккө өтүп кетиш бир ушундай бир жагдай түзүлүп калганда. Анан экинчи биздин каршы пикирибиз бул 4-беренесинин 1-бөлүгүнүн мазмунун чарба бул 5-беренес 3-бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан да каршы пикирлер киргизилген. Биз айтып кетелик, эми жергиликтүү бийлик тарабынан биз колдойбуз мындай каршы пикирди. Себеп дегенде, эгер биз азыр 2 соткага чейин жерлерди дагы бир рет мыйзам алкагында мыйзамдаштырып беребиз деген болсок, анда биз мондай Конституцияда каралган теңдикти жокко чыгарабыз деген ойдобуз. Себеп дегенде, бир жаранга бир жолу жер берилет. Анан эгер биз мыйзам менен, мына эгер факт менен колдонулуп аткан жерлер болгон болсо, ошолор менчигине катталат деген бул кичине туура эмес деп эсептейбиз. Ошондуктан азыр башкы прокуратура дагы өзүнүн сын пикирлерин, сунуштамаларын айтса, бир гана биз бул дагы каршы пикирди колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Байбек Дуаков, сиз дагы барбыз бурайыңыз? Анда Айбек сот өзүңүз болот, анда келиңиз. Ордунан айта берейинчи. Байбек Дуакович. Жок, каршы пикириңиз келип билсеңиз, сизде да каршы пикирлер бар экен да. Урматтуу Аманкан Батырбекович, урматтуу жыйындын катышуучулары, биздин башкы прокуратура тарабынан Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына карата өзүнүн сунуш пикирлерин көрсөткөн. Ал сунуш пикирибизди мен токтоло кетсем,
Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө 4-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнүн редакциясына кайра кароону сунуштаганбыз. Анткени жогорудагы баяндамачыбыз токтолуп өткөндөй, 2 сотка чейинки жер участогун менчикке чыгаруу жөнүндө каралган. Ал жерде биздин макул болбогонубуздун себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын жарандарына бир жолу акысыз жер берилет. Ошол эле учурда жанагы жер участогун менчикке укугун каттоо соттун чечиминин зарылдыгысыз жана кошумча укук белгилөөчү документтер берүүсүз чектеш чек аралар такталган учурдан тартып жүргүзүлөт деген нормаларына биз өзүбүздүн пикирибизди билдирдик. Себеби кандай гана жерге ээлик кылуу маселеси эскергенге байланыштуу мүлккө менчик укугун тануу сот тарабынан гана жүргүзүлөт. Ошол себептен биздин пикирибиз аталган мыйзамдын 5-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнүн жоболорун ишке ашыруу төмөнкүдөй терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп болжолдойт. Ак ниетсиз адамдар тарабынан жанаша жаткан аймакты уруксатсыз басып алуу, ижара акысын түрүндөгү акча каражаттарын жергиликтүү бюджетке түшпөсү, аталган беренени ишке ашыруу тартибинин кемчиликтеринен улам ыйгарым укуктуу органдар тарабынан жер участогун бекитип берүү жөнүндө маселени кароодо коррупциялык тобокелдиктер бар. Жерди пайдалануучулардын ортосунда чектеш чек араларды тактоо көп сандаган жер талаштарын алып келет жана мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында түшүктү көбөйтөт. Ошол себептен жана жогорудагы баяндамачыбыз айткандай, макулдашуу тобу түзүлсө, биз да ошол жерде өзүбүздүн сунуш пикирлерибизди айтып, мыйзамды өзгөртүү толуктоолорду киргизсек деген ойдобуз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул эми макулдашуу тобу биз макулдашуу согласие комиссияга уже чечимге кабыл алып атабыз. Бул эми баары каралып чыгат да кайрачы бүт баары тең. Суроо, хорошо. Акбөкөндү көйсү, анда суроо берүүчү сизде. Мынау каршы пикирлер. Бул кийинки парламенттен киргизилген нормаларбы, жо өкмөттөн келген проектте болду ушулардын баары? Бул президентке кол коюуга барган учурдан. Жок, түшүнүп атам. Бул сиз айтып атканыңыздын баары бул өкмөттөн келген проекттеби, жо парламентте өзгөрүлүп кеткенби? Кадастр служба жооп берип койчу, силер инициатив эттиңер беле же биздин сунуш менен өзгөрдү беле? Бул биринчи маселе 4-чү статьянын 1-чи пункту боюнча жана мамлекеттик муниципалдык ишканалар боюнча бул биздин сунуштаган боюнча болчу. Бул өзгөрүүсүз. Андан кийин Биз деген ким ал? өкмөт тарабынан сунушталган долбоор. 5-чи статьянын 3-чү пункту бул урматтуу депутат Жалалдин Пайызбековичтин сунушу болчу. Пайызбековичтин. Анда мындай суроо да, вообще жанагы эметип атканда лист согласования бар да, Ооба. министерстволор жерге барбайт, Ал жерде бизге келбейт, себеби бул биздин компетенцияга кирбейт, бирок мына сунуш пикирлерди сураган учурда президентке кол коюу алдынан гана келип отурат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн сунуш пикирди бердик. Мен ушуну кызык болуп атат да, президентке барганда ушундай каршы пикир чыгып атат. Бирок ошол парламентке келатканда жана лист согласования бар да, ошондо ушунун баары чечилип калса болбойбу? Ошондо прокуратура болобу, ал Минюст кол коюп берди да, туурабы? Минюст макул болуп атат, баары макул болуп эле анан кийин баары каршы болуп калган, кызык болуп атат да. Ошол үчүн мен оюмча мындай проблемалар болбош үчүн эрте өкмөттөн чыгып атканда эле ошонун баары лист согласования менен Айтасыз. А то получается, как будто азыр президент кол койбой койсо, парламент ушунун баарын законду чыгарып алып баргандай болуп калды да. Биз күнөөлүү болуп калдык да. На самом деле ушул бул жана силер айтып аткан статьялар бизге келгенде эле ушундай болуп келди да, туурабы? Жарымыздан көрө. Рахмат. Рахмат. Кийинки суроо берүүчү Жалалдин Пайызбековичте. Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Мындай тактоо иретинде болуп атат, азыр туура айтып кеттиңиз, 5-чи статьянын 3-чү пунктуна мен сунуш бердим эле. Бул эми кээ бир жерлерде жана сот аркылуу деп атпайсызбы? Көп жылдан бери сотто жүргөн
материалдар бар да, мына сиз өзүңүз прокуратура кызматкери катарында билесиз. Анан ошол коррупциялык элементтер ошол жерде бар. Элдер жылдап тажайт да. Өзүнүн ошол эч кимге кереги жок. Бул жагынан да кире албайт, үчүнчү жактын эч кандай катышуусу жок да. А бирок ошол жеринде мурда мисалы 6 соток жери болсо 0,5 соток, 0,8 соток, 2 сотокко чейин жер калып калган. Же аны пайдалана албайт. Же мамлекеттен айыл өкмөт берейин десе арендага тигине аукцион кылышка туура келет. Анан ушул жерде чырдын баары элдер кыйналып аткан ошол. Ошондуктан биз аны сунуш кылып бердик. Азыр мына өзүңүз менен да чогуу иштешебиз. Бул маселени карайбыз. Анан бир экинчи маселе. Мына азыр бизде бир маселе болуп атат да. 50 жыл мурда курулган зданиялар бар. Менин дарегиме керек жарак коомунун ошо пайщиктер кайрылды да. Булар 40-50 жыл мурда курулган зданияга үлүш кылып пайщиктерге берилген, Араван районунда. Анан аны азыр айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматынын Ош шаар, Ош облусу боюнча башкарган өкүлү Ысаев деген сотко берип атат. Жерди кайтарыңыздар, ошол мурда түзүлгөн акттар бүт бардыгы мыйзамсыз болуп калды деп. Эмне себептен? Бул эми теги өмүр бою иштеген азыр 85-86-га чыккан аксакал кайрылды да. Өмүр бою мен райпотребсоюзда иштесем керек жарак коомунда. Анан мен дейт ошол столовой кылып иштеткен өзү илгерте. Азыр дейт сотко чакырып атат деп кайра кыжалат болуп кайрылып атат да. Эми 86-дагы аксакалдын сөзү. Бул эми ошол өмүр бою керек жарак коомдо иштеп, ошол пайшык болуп, булар бөлүнгөндө пай катары бөлүп алган жерлер. Ал жерде 20-дан ашык, бир эле зданияда 20-дан ашык үлүшү бар. Бирөөнүн 2 квадрат бар, бирөөнүн 4 квадраты бар, бирөөнүн да 3 квадрат, бирөөнүн 20 квадрат, ар кандай да. Анан эми биз билбейм эми азыр суноо, анан жерди кайтаруу деп эле илгерки менен баарын ушинтип мыйзамсыз кайтарып атат да. Конституция кайда калды анда? Жеке менчикти мындай коргоо каяка калып атат? Аны көзөмөлдөө сиздерде да. Азыр мына жер көзөмөлдөө деп туруп мына ушул бөлүм Ысаев деген берип тур да, Араван сотуна кайрылып атат. Араван соту алардын баарын чакырып атат. Алар мындай басып алган эмес. Амнистия кылып берели десек, же бирдеме кылып бирөөнүн жерин тартып алган эмес. Бул өздөрү ошол мамлекет союз убагында курулган зданиядан бөлүк үлүш кылып пай катарында бөлүп алган да. Эми бул бир эле мисал айтып атам. Андай мисалдар толтура болуп атат да. Кээ бирөөлөрдүн 30-40 жылдан бери иштетип аткан магазиндери белерин баарын суносун бузуп салды. Булар каяка барат эми? Кээ бирөө бир жаран айтып атат, мен дейт сатып алганыма 6 ай болду эле дейт, 4,5 миллион сомго Россияда иштеп келип сатып алып, эми баштадым эле дейт. Аны буздуктагы мамлекет бир сом берген жок, жок бузасын деп атат. Биз элдин укугун ким коргойт анда? Бизде түшүнбөй калдык. Азыр мына мен бир эле Араван жөнүндө айтып атам. Араван эмес, башка областтарда да, шаарларда деле ушундай маселе болуп атат да. Эми буну мына сиз укукту, мыйзамды коргогон прокуратура биринчи орун басарысыз генерал Баймурза Турдакунович. Муну сиздер карабасаңыздар, сиздер айтпасаңыздар, анан аерде бардык мындайча айтканда укук коргоо органдарында дагы түшүнүп-түшүнбөй, жерди билип-билбей эле жана бири-бирине атаандаштык башталды да. Ким канча мамлекетке кайтаруу боюнча. Андай туура эмес да. Булар уурдап алган эмес, басып алган эмес да. Булар ошол канча мээнет кылган болсо, ошонун артынан алган адамдар. Анан азыр келдик дагы 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү кишиден сатып алганды дагы жок, сен мыйзамсыз алыпсың, мамлекетке кайтарабыз деп, аны булар канчасы ооруп атат, давление болуп атат, кайрылып атат эми бизге. Мына кече барып айтта ошол эл менен кыдырып келгенибизде да канча элдердин тынчсыздануусу, элдердин наразылыгы пайда болуп атат да. Эми биз мыйзамды мына биз көзөмөлдөйбүз, сиздер көзөмөлдөйсүздөр. Анан буну аткарышын биз аракет кылбасак, биз элди эмне эл түшүнбөй калды. Ким бизди коргойт деп атат? Биз каяка барабыз? Кимге айтабыз дейт? Же үнүбүз президентке жетпесе, же жогору жакка жетпесе, биз үнүбүз ким жеткирет деп туруп, мына кечинде да кайрылат, түндө да кайрылат. Анан мен айттым, кое туруңуздар, биз мына жакында барайлы жумуш башталганда ушул именно ушул жер кодекси боюнча
bir маселе келип атат, ошондо мен айтайын деп аманатты сиздерге азыр жеткирип атам да. Бул эми биздин бир эле мен Арман районунда мисалды айтканым, бул республикада ошондой бар. 56 жарлык менен айтылып атат. 56 жарлыкта жазып турат, үйлөр бузулбайт деп. Hayır, үй жөнүндө кабар неме жок. А 56 жарлыкты бетке кармады дагы, ким кайсы орган болсо дагы. Жок, үйлөрдө да 40, 50 жыл, 60 жыл мурда курулган үйлөрдүн баары кызыл линияга келипсин деп атат. Ошону ким берди аны? Şu memleketteki hizmetkarlar, şunda arxitektura, gosregistr, ошол эле муниципалитеттер, айыл өкмөтпү, администрация берген да ошол органдар. Жоксо илгерки союз убагында исполкомдун чечимдери ал жерде, исполкомдун чечими менен берилип атат. Аны ким анан биз каяка барабыз деп туруп, элдер таң калыштуу болуп атат да. Анан элибиз аябай жакырланып кетти. Алардын кредиттери бар экен, көбүнүн карыздары бар экен. Талага таштап койдук да биз мындай сама бол sen ne kılsan kıl деп туруп. Анан жеке менчикти коргоо боюнча президентибиздин указ немеси бар. Жанагы жеке ишкерлерди. Жеке ишкерлер каяка барат анда? Кимге айтат? Барса эле орган айтты, тияк айтты, бияк айтты деп эле шылтоо болуп туруп, мындай тажрыйбасы жок бир маселени алды да ошол маселе боюнча эле карап туруп, мисалы, эсин мындан келди десе, элдин баары азыр чочуп коркуп калыптыр. Жок, бузуш керек экенсе, макул деп туруп унчукпай атат. Анын мыйзамдуу караш керек да. Эгер мамлекет туура жер кодексинде да турат, эгерде ошол бузулуп аткан болсо, аны мамлекет төлөп берсин. Эгерде чоң жол түшүп аткан болсо, эсептеп туруп жолдун жаңы балансына түшсүн ошол сметасына. Ошол үй мынанча квадрат үй, мондай мамлекеттин кызыкчылыгы. Алар каршы эмес. Бирөөнүн 2 комнат үйү бар экен, тоо жакта караган. 2 комнат үйүнүндөн башка эчтекем жок дейт. Бери караса тоо жак. Ошол жерде бузабыз деп атат. Анан кимге барат алар? Мындай жакыр үй беле экен, күйөөм жок дейт, өзүм орукчамын дейт. Аял киши кайрылды да бир. Анан мунун баардыгын айтууга себеп болгону, мына сиз өзүңүз Өмүрзак Турдакунович, мыйзамдуулугун республика боюнча бир карап койбосоңуздар, эртең биздин элдин наразычылыгы аябай күчөп атат. Анан эл биздики да. Анан булар баардыгы эле кимге барып айтаарын билбей, азыр баары эмне кылаарын билбей, сот адилеттүүлүгү, сот чечет экен деп атат. А сотко барса, бизге мамлекет жактан неме келди деп туруп, алар деле мамлекетке өтсүн деп атат. Өтсүн. Садиктер болсо, жанагы соц объекттер болсо, башкалар болсо, мыйзамсыз приватизация болбосо, өтсүн алар. Ага эл деле каршы эмес. Но бирок ар бирин мындай кылдат караса, мыйзамдуу нерселер дагы азыр бузулуп, мамлекетке өткөрүлүп, же башка болуп аткан тартипсиздиктер көбөйүп кетти да. Ошону сиз мыйзамдуу карап бересиз деген үмүттөмүн. Рахмат. Жалалин Президентович, туура айтасыз, бул маселе өлкөдө болуп атат. Биз бул маселени колго алганбыз. Комплекстүү иш-чара жүрүп атат. Анын жыйынтыгы боюнча биз маалымат беребиз. Да, кийинки сөзүн Айшер Ташбаевичте андай Акбек Көндүкөнч. Рахмат, Аманкан Батырбекович, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, жана бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Могу жерде биз жер кодексине деп атабызда колдонуп киргизүү боюнча жер кодексин буга чейин кабыл алдык. 3,5 жыл карадык. Кандай гана отурумдар болбоду, тегерек стөлдөр болду, биринчи вариант, экинчи, үчүнчү варианты болду. Ушунун баардыгын кабинет министрликке канча жолу айтып атып, аны алып келишти да. Азыр аягында эми бул жерден жогорку кеңештен 3 окуудан өткөндөн кийин президент вето коюп, кайтарып келип түшүп, азыр эми макулдашуу могу комиссиясы түзүлүп атат да. Бунун баардыгын ошондо эле биз айтканбыз. Могу жерде отурган аткаминерлерге, кабинет министринин өкүлдөрүнө, министрликтерге могу алып келген беренеңер туура эмес дегенде бизге ошол жерден айтышкан. Жеке менчикти боюнча жана канча жанагыларды көтөргөнбүз. Сунуштарды бергенбиз. Биринчи окуудан кийин кабыл алышкан эмес ушуларды. Эми кайра алып келишип атат. Бул бүт жогорку кеңештин күнөөсү эмес бул жерде. Бул жерде бирден бир ошол кабинет министрликтин жанагысы. Күнөөсү өздөрү ошол жерде 3,5 жылдын ичинде жакшы жазып келишпеди. Толуктоолорду канча 20-30 барактан могу жерде толуктоолорду бердик да. Могу жерде жана Жалалдин Президентович туура айтып атат.
Буга чейин баяндамачылар бизди айтып кетти, 16-чы беренесине Конституцияга токтолуп кетти. О Конституциянын 1-бөлүгүнө жер казынасы, аба мейкендеги токойлор, жайттар, өсүмдүктөр, жанагы жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын гана менчиги болот деп туруп айтышып кетти. Андан кийинкиси 3-чү пунктумда менчиктин жана муниципалдык түрүндө болушу мүмкүн деп гана айтып кетти. Мен бул жердеги көңүлүм бурат элем, ошол эле могу Конституция башкы мыйзам 15-чи беренесине 15-чи беренесинин 1-чи пунктуна көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасы менчиктин 3 түрү бар депчи. Жеке, мамлекеттик, андан кийин муниципалдык жана башка түрлөрү бар деп. 4 түрү болуп атат бул жерде. Бир эле мамлекеттик, андан кийин муниципалдык эмес. Андан кийин бул жерде 2-чи пункту менен көрсөтүлүп атат. Менчик кол тийгиз деп. Эмне үчүн дегенде мына буга чейин да бизге да кайрылышып атат. Мына Шалала Бука районунан кайрылышып атат. Жана башка жерден, шаардан канча деген жанагылар жарандар кайрылып атат. Биздин менчигибизге доо кетти. Эми урматтуу башкы прокурордун орун басары Бекмырза Турдахманович, мыйзамдуулукту контролдогон, назордогон сиздер. Сиздерден башка бир атайын ого Конституцияда көрсөтүлгөн укугу менен конституциялык мыйзамды кабыл алып берген эмеспиз. Ошонун негизинде өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүн алып барган бирден бир гана башкы прокуратура бар. Сиздерден башка эч ким жок. Андан кийин могу менчиктерге келе турган болсок, мыйзам артка карай иштебеш керек эле. Ошол эле СССР маалында берилген, андан кийин берилген, колдорунда кызыл китеби менен, гос актылары менен жана башкалары менен турат. Андан сырткары көп эле акционердик ошол жана коомдор дейбизби, ошолордун пайы менен, үлүшү менен, ошолордун биржадан жанагысын сатып алуу менен менчиктештирилди. А буларды болсо азыр биз улутташтырабыз деп атабыз. Эми бул жагынан туура, кээ бирлер мыйзамсыз болгон болсо улутташтырыш керек. Бирок могу жерде 3-чү Конституцияда жазылып турат. Жарандардын жана юридикалык жактардын менчигинде турган мүлктү мамлекеттин менчигине өткөрүү, улутташтыруу, ал мүлктүн жана башка чыгымдардын наркын ордун толтуруу менен мыйзамдардын негизинде жүргүзүлөт деп. Сиздер ушул бардыгын акча каражатын төлөп беришиңиздер керек. Азыр келип туруп эле сотко жетпестен туруп, тергөө жаатында эле көбүнүн жанагысын мүлктөрүн сиздер алып коюп атасыздар. Бир эле жер эмес, үй, жай. Ушул эле жерде мисалы жазылып турат 2-чи пункту менен. Менчик кол тийгиз, эч ким өз билемдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт. Мурастоо укугу кепилденет деп жазылып атат. Андан сырткары менчик ээсинин эркинен тышкары мүлктү алып коюуга мыйзамда белгиленген тартипте соттун чечими менен гана жол берилет. Азыркы күндө силердин бардыгыңар соттун чечими жок эле алып коюп атпайсыңар. Улутташтыруу деп атасыңар. Мына башкы мыйзам. Бул могу Конституцияда турган жерде бир дагы кодекс, конституциялык мыйзам, башка нерсе иштебеш керек. Азыр бардыгы сиздердин кылып аткан ишиңиздер мыйзамсыз болуп атпайбы? Мына Бишкекте эле бир эле көчө боюнча ушу Белинка дейбизби, Чыңгыз Айтматов көчөсү боюнча канча деген ызы чуулар болуп атат. Ушундай эле жагдай Ош шаарында жана башка бүт Кыргыз Республикасынын булуң бурчу менен. Эл макул болуп атат. Кээ бир жерлерде жана жолго деген президенттин жанагы жарлыгы бар 5-чи. Ал жерде жол сала турган жерге мусулманчылык боюнча да башка боюнча макул деп атат. Эл бузайлы жол үчүн кеңейтилгенге макулдук берейли деп. А бирок могул жерде менчиктер боюнча, мүлктөр боюнча кол тийгиз. Буларды сиздер жанагылып азыркы алып атканыңыздар бул Конституцияга дал келбеген жагдайларда. Бирок ушул эле маалда, ошол маалдагы аткаминерлер, кадастр, гепрозем, картография өкүлдөрү ошол кызыл китепти бергендер азыркыга чейин жоопко тартылбай келет да. Эл ушуну айтып атат. Эмне үчүн мага колума кызыл китепти, көк китепти бердим оголора деп. Мен буну сатып алдым деп атат. Ушунча жылдан бери жана канча деген акча каражатын көтөрүп салып, кафе, ресторан, же болбосо кичинекей магазин, дүкөн. Мен ушунча жылдан бери элге налогун төлөдүм, башкаларын төлөп келдим депчи. Кеп ушунда болуп атпайбы? Если сиздер могу жерден 2 сөтүк жер боюнча жанагы өзгөртүү түзөтүүлөрдү алып киребиз деп аткан болсоңуздар, буну да карап чыгабыз. Бирок жалпы азыр сиздер бардыңыздар, аягында ошол Конституцияга келип такалдыңыздар да. Ушуну мен айткам, жазып да бергем. Ошондо этибар кылган эмессиңер силерчи. Эми келип туруп Конституциянын негизинде иш алып барабыз деп атасыңар. А буга чейинки алып койгон мүлктөр эмне болуп атат? Соттун чечими жок.
Ошон үчүн сизге айтат элем, Бекмурза Турдакулович, биз мыйзамдуу өлкөдөбүз. Ушул эле Конституцияны мен сизге биринчи беренесин 4-чү пунктун эстетип кетет элем да. Кыргыз Республикасынын эли эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин жападан жалгыз булагы болуп саналат. Кыргыз Республиканын эли жок, бул эч нерсе жок. Бирден бир байлыгы бул эли. Ошон үчүн сиздер дагы погон тигип могу жерде турасыздар, биз дагы мандат алып могу жерде элдин үнүн, добушун аткаруу бийлигине президентке жеткизебиз деп эл өкүлү болуп могу жерде жогорку кеңеште отурабыз. Биз могу жерде эл өкүлдөрү элдин элегинен өтүп келип атабыз. Өзүңүзгө маалым болгондой, Конституциянын негизинде элдин атынан эки эле киши сүйлөйт. Кыргыз Республикасынын президенти, анан жогорку кеңештин депутаты. Башка бир могу жерде отурган атка минелер, булар шайлануучу кишилер. Бүгүн бар, эртең жок дегенде. 5 жылдык мандат менен отуруп келген могу жердеги депутаттардын үнүн укпай койдуңар убагында келгенде. Чакырганда келбедиңер, могу жерде макулдашайлы деген. Ошон үчүн азыр эми бирден бир мыйзамдуулукту ушул жаатында кое турган Бекмурза Турдакулович, бул башкы прокуратура. Сиздерге күч кубат берсин. Рахмат. 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 Кийинки сөз Акбөкөндү көчтө. Мен могу комиссия боюнча биринчиден азыр кодексте келатат да. Ушул чогуу Кодекс келелек, бирок ошону бүгүн анда чечим чыгарып атканда ушул экөөнө сразу бул ошол эле маселе да. Согласительный комиссия. Бул бир ушул кыла албайбыз, ал отдельно келет. Ал өзүнчө комиссия түзөт ага. Экинчиси, эгерде мүмкүн болсо, каршы болбосоңуз, мени киргизип койсоңуз комиссияга. Уруксат берсеңиз. Бул жергеби? Ушу комиссияга? Экөөнө тең. Өзүм сунушталайын. Анан үчүнчүсү, мынау жанагы госрегистрден келгендер бар да. Силерге суроо, прокуратурага да. Жанагы биз кыймылсыз мүлктү регистрация деп атканда, бул мыйзамда эмне жеке менчикте эле каттайбыз, калганы катталбайт деген норма барбы? Жок, кандай норма жок. Бардык мүлк Бардыгы катталыш керек, туурабы? Например, шаардын ичинде, Бишкек шаардын ичинде муниципальный да бар, туурабы? Мамлекеттикке да бар, жеке менчик бар, туурабы? Бардыгы катталыш керек да, туурабы? Эгерде катталбаса, ошол эле жол, тротуар катталбаса, демек мен келип претензия кыла албайт экенмин да, бул менин жерим, сен захват кылып койдуң, туура эмес салып алдың деп. Бул жерде мындай да, жер кодекси кабыл алынганга чейин, кыймылсыз мүлк укуктарын каттоо мыйзамы кабыл алынганга чейин болгон укуктар каттоодон өтөбү өтпөбү таанылат деген жер бар да. Ошондуктан буга чейин Жок, мындай кылгыла. Калп айтпагыла. Мамлекет баягы конституцияны кабыл алып атканда, 90-канчынчы жылы баары өткөрүп атканда, мамлекет негизи границаны определять этип, потому что биз границаны чегим шаар болобу, населенный пункт границасын билип, анан акт прием передача менен өткөрүп беришибиз керек эле да, генплан менен бекитип, анан бул бүгүндөн баштап мына ол сеники депчи. Эмне үчүн дегенде, аябай керек, эмне үчүн дегенде азыр мындай болуп атпайбы? Мына үй салынып турат, бир 5 этажбы, 10 этажбы. Ал ошо жеке менчик турабы? Анан кийин ошол фундаменттен баштап эле тротуар бар. Ал тротуар кайсы жердеки? Ошол эле силердин мыйзамда айтып турбайбы? Канча метр? Ошол жерде биз такташыбыз керек да. Алда алдын үйдөгү кыпчылып турган жанагы навес, например, козырек, ал кимдики? Үйдүкүбү? Аны укугубуз барбы бузганга биз? Ошонун баарын мен оюмча, эмне үчүн ушундай болуп атат? Мамлекеттик органдар убагында иштебей, убагында каттабай, көп проблема болуп атат. Анан кийин жана мен коллегам айтып кетпедиби силергечи? Азыр мен мына Ысык Ата районунда айтып коеюн, мен прокуратура менен бай өткөрүп бердик деп ген прокуратурадан силер пресс-релиз кылып мактанып койдуңар. Мен атайбы 2 объектти текшердим да, өтпөй калыптыр. Мен прокуратурага да айткам, силер түшүнсөңөр, силердин жана протестиңер болобу, берген кагазыңарды регистрация кыла албайт. Силер биринчи ошол субъектке, мына бала бакчабы, школбу, каттагыла деген кезекте жолун көргөзүп койбойсузбу? Анан ким мындай кылат экен? Мына мен азыр
Ona bir ekile объект айтайын сіздерге, тиги Ысык Атайыл өкмөтүндө bir балабакчы бар. Сіздер анан да бир мектеп бар, сіздер аны айтып койдуңар, биз каттаттырдык, болду, өткөрдү депчи. Бирок баягы коркутуп үркүткөндө госрегистр айла жок. Баягы техпаспортко жазып коюптур, акт ввода в эксплуатацию депчи. Акт ввода в эксплуатацию там 93 жылы. Анан бир 7 жыл мурунку ген прокуратурадан дагы бирөө бар экен. Баланча крестьянское хозяйство является правоприемником совхоза депчи. То есть получается, по сути, силер кайра эле жана СКХга каттап койдуңар да. Анан кийин сурап атам да, техпаспорттон башка жазылган жер барбы, жок. Правоустановчий документ жок. Ошол үчүн азыр ушул закондорго да киргизип алышыбыз керек да, правоустановчий документ керек. Или соттун чечими керек. Даже добровольно болгон кезде делечи, аларга катталган деле кагаздар жок экен да. По сути, выселение болуп атат, а бирок чечим выселение менен регистрация кылып коюп атат. Ошондуктан бир эле жолу бар экен, азыр мыйзамга жанагы жакшы болуп атат. Эми, конечно, бул мэр айтып аткан өтө туура нерсе, аны алып коюш керек, мечиттер менен кошо. Анан бирок согласительный комиссияданчы силерден суранарым, от прокуратура, ошол пробелдерди киргизишибиз керек азыр. То есть, потому что мындай да, биз силерден баягы талап кылабыз, бирок талап кылганда силердин жана протестиңерди регистрация кылбайт. Законго да жазып койгон болсо, не обязательно к исполнению депчи. Анан силер сотко барышыңар керек, анан соттон анан бир сотрудник райондогу жүрөт, бир 100 объект менен соттошупчу. Алар приостанавливать этип коет экен, дагы бирдеме кылып эле жолун табат экен да. Ошондуктан биз мындай как-то жолун таап туруп, ошол аткарыла тургандай кылышыбыз керек да. Ошого айтып, потому что өткөрүп бере турган совхозубуз да жок, колхозубуз да жок. Жөн эле ташталынып калган окаттар көп болуп атпайбы? Ошондуктан жана мамлекеттик жана госимущество баягы ошолорду кайра балансын алып каттабаса болбойт. Анан кийин бул үчүнчүсү. Не обязательно же муниципальныйга. Мамлекет өздөрүнө катташ керек, эгерде мектеп, балабакча катталбаса, районго каттап коюш керек өзүнө. Анан кийин кээ бир жерлерде бар экен, силерде мына мен бир больницаны карадым да, районный больницага өткөрүп коюп турсуңар да. Районный больница кабыл албайт аны. Ал только госимуществого өткөрүп бериш керек. Госимущество анан кийин өзү чечет. Мамлекетке бериш керек да. А жанагы районный больницачы ал андай укугу жок да. Кабыл алганга укугу жок. Не имеет права. Районго регистрация да кыла албайбыз. Только госимущество анан оперативный управление берет. Рахмат. Мактабек Өтүкөнович, туура айтасыз. Мына кадастр кызматкерлери да жооп берди. Ар бир кыймылчыл мүлктүн идентификациялык коду болуш керек, ээси болуш керек. Эгер андай каттоодон өтпөгөн учурда ал ээси жок мүлк катары таанылат да. Ошол себептен сиз туура айтып атасыз, алдыдагы жумушчу тобунда бир топ маселелер каралды. Ошол мына депутаттар коллегаларым туура айтып кетип атат. Эң ток эте турган жер ушул болуп атат. Мэрия болобу, айыл өкмөт болобу, особенно ФПСтин жерлери болобу, арендага берердин алдында ошону каттап алыш керек өзүнө. Өзүнө каттап, анан кийин госрегистрде туура эмес кылат экен. Көп нерсени бул кадастр мамлекет жана статьяны айтып аткан статьяны эле ушул тиги шаардын ичинде, бирок шаардын населенный пункттун сыртын беките элекпиз дагы эле. Четко жок болуп атат ошолчу. То есть граница жок. А граница болбогондон аны ким өткөрүп алат? Мэр өзү мамлекеттин жерин келип эле меники деп ала албайт да. Жол маселелери да өткөн жокпу? Кызык болуп атат да. То есть жол, тротуар бардыгы госимущество акт прием передача менен өткөрүп берип убагында. Анан кийин печать коюш керек эле да. Ошонун баары жок болуп атат да. Ошол жакты бир карап койсоңор. Түшүнүм, Сиз айтып аткан биздин прокурордук чаралардын бардыгы мыйзам чегинде катталат. Анан сиз айтып аткан азыркы маселени мен жекеше карап чыгып, анан сиз менен жооптошом. Рахмат, кийинки сөз балбазарлык уста. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Президенттин каршы пикири менен келе жаткан мыйзам бул өкмөттүн дагы прокуратура протест кылган генеральный прокуратуранын бул өзүнүн кызматын аткарып атат. Бийликтин тең салмактуулугун көргөзүп атат ушул жерден. Жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Мына өкмөт деле, мэрия деле жаңылыштык кетирип, биз депутаттар деле жаңылыштык кетиришибиз мүмкүн. Президент айтып атат, отургула дагы жолу кеңешкиле, кеңешип кескен бармак оорубайт. Дагы бир ортодон бир чечимди алып келгиле деп атат. Биз аны
Жогорку Кеңеш өзүнүн укугун колдонуп, биз сунуштарыбызды бердик. Бир мени өкүндүргөн жери, эмне үчүн ушу биринчи окуудан өттү, 6 ай карадык, 7 ай карадык, экинчи окуудан өттү, үчүнчү окуудан өттү, ушул окуулар өтүп атканда, алып келип аткан министрлик муну жакшы караган эмессиңер. Могу жерде момундай протест болуп атат, депутаттар да айтып атты, башкалар да айтып атты. Жок, өткөрүшүбүз керек, бирдеме десе эле бармакты мындай кылып коет, тияк сурап атат деп туруп эле алып келе бергенсиңер. Анан биз аларды ой тезирээк окуй суранып атат, анан кабинет министринин төрагасы суранып атат, анан биз суранып атабыз деп атып ушуга келдик, уара. Протест прокуратура идеально өзүнүн кызматын аткарып атат. Биз деле мисалы биз делеги мурун кызматтан өтүп кетип башыбыздан өткөн нерселерди айтып атабыз. Алишер Ташбаевич азыр мэрге суроом бар эле. Алишер Ташбаевич мэрге суроом бар эле. Ошол өткөн нерселерди айтып атабыз да, мисалы Бишкектеги көйгөйлөрдү мен алып чыгып туруп, ушундай чечсем болот эле, ушундай ойлонуп атам деп мен алып чыктым. Ошонун ичинде жанакы 5% бар, 10%дык маселе боюнча сүйлөшүү, строй компаниялар менен сүйлөштүк. Муниципалитеттин жерин мэр коргоп атат, өтө туура. Бул жагынан да кичине кемчилик кетирип коюптурбуз да, муниципалитет көрүлүп бериш керек, муниципалитет да коргош керек. Ошон үчүн азыр мына согласительный комиссия курулганда биз да өзүбүздүн ойлорубузду айтабыз. Бирок бул жерден эң негизгиси элибизге жеңил болуш керек баары. Мына Жалалектин пайызын өтө туура айтып атат. Мамлекет кээ бир жерлерден кызыл китепке алып атат, для интереси государства деп. Бирок ошонун каршылыгын төлөп беришибиз керек да, биз элге. Беришибиз керек да. Бирок ошол эле убакта элибизде да күнөө болуп атпайбы? Жерлерди басып алып атпайсызбы? Могу жер жөн турбай алып коюнчу. Анан бирдеме десең, эчтекени карабай эле мен монча 10 жылдан бери, 15 жылдан бери туура. Бирок эми бирок сурап, иретке салышыбыз керек да. Чаржайт. Ошон үчүн бардык жерде сунос. Эмнеге кичине өзүбүздө бузуп алганбыз? Биз билебиз аны. Койго куй шайлоо келатат. Койго куй эртең шайлоо, койго куй бийликке каршы чыгып атат. Кой муну ызычы кылбай эле деп канча жылдан бери мэриядан басып келдик. Канча жыл мен да мэр болгом. Ого куй шайлоо бүтсүн, ого куй ызычы кылып алабыз. Ак үйгө барат, ого куй жогорку кеңештин астына барат. Ого эптеп туруп турсун. Ош базарынын тегерегиндегилерге тийбегиле. Ого куй могу чыгыстан чыгызып кеткен үйлөргө тийбегиле деп келдик деп чындыкты айтыш керек деп. Анан азыркы мэр мына чыгып иштеп атса муну көрө албай атабыз. Оштун мэри мына көрө албай атабыз. Отставкага кетсин, бүт баарын бузуп атат деп. Бул бузганда деген өзүнүн муниципалитеттеги жерлерин коргоп атат да булар. Муниципалитет деген мэрдин жери да ошону коргоп атат. Кокуй ушуга келгенбиз. Иретке сала турган убакыт келди. Ошол эле убакта бирок мына кызыл китеп президентибиз да айтып атат. Кызыл китеп эң негизгиси ошого тийбей эми элге мындай кээ бир жерден урматтуу Айбек Жуншалиевич барып туруп мына уступкага барып элиңиз менен сүйлөшүңүз. Бишкектин эли сиздин элиңиз. Ошол элди кичине аксакалдар менен да көк сакал менен да сүйлөшөңүз. Эми кодекс келип атат. Кодекске өзүнчө комиссия түзүш керек. Бул мыйзамдын талабы. Ага өзүнчө комиссиянын мүчөлөрүнө сунуш беришибиз керек. Мен мына бул комиссияга киргизип коюптур, мен чыгып Акбөкөн Даштан düşөнүчкө берип атам ордумду, себеби 3 эле кишиден болуш керек экен. Кийинки кодекске мени кошуп коюңуздар суранам. Рахмат. Уже чечип койдуңар беле? Жок, чечилеги чечимди сунушту мына турат. Мен да сунуш бергем өзүмдө. Анан кабыл алабыз. Урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү чакырылгандар. Да, Айбек Жансыбекович. Батырбекович, бизде бир маселе бар эле. Ушул мүмкүнчүлүк менен колдонуп, мен дагы Балбак Зарлыков эң туура сөздөрдү айтты. Акбөкөн Дүкенович дагы жакшы маселелерди коюп атат. Анан Жалалдин Пайзидинович дагы мынакей биздин жарандарыбыздын укугун дагы коргоо максатында ойлорун айтты. Анан мен бир эле түшүндүрмө берейин. Биз бүгүнкү күндө ушул сносторду компания катары мында көп айтылып калды. Чын-чындан келгенде эч кандай компания жок. Мына биз убагында ушул жол түзүм инфраструктурасына Балбак Зарлыкова жакшы билет. Жергиликтүү бюджеттен 350-400 миллиондон ашчу эмес бир жылына. Эми чын-чындан келгенде жолду эптеп оңдоп келгенбиз да. Тешиктерди
жок кылып ушундай иштер менен эле алек болгонбуз. Бүгүнкү күндө мына бул жыл эле бизде 8 жол реконструкциядан өтүп атса, 4 жол жаңы курулат. Анан ушулар жолдор курулуп, реконструкция болуп кеңейип атса, биз кайсы жагына кеңейтебиз? Элдер талап коет. Анан ошол эле азыр Чыңгыз Айтматов проспектин айтып атсаңар, ал эл дагы кече биз ушу айланма жолду бузуп, түздөп атканда алар деле колдогон да. Мына 464 объект аяктан бузулду. 464. 68 эмес, бул жанагы проспект Чыңгызда 464. Анда деле баары туура көрдү да. Аяктан мыйзамсыз болгон курулуштарды далилдедик. Аяктан капиталдык курулуштарды да көрсөтүп кеттик. Алардын баары мынакей 69 капиталдык курулуш бузулду. Эми аны биз деген компания катары ушу мыйзамсыз эле да бар базага бузган жерибиз жок да. Аны ушул жол курулсун деп 6 полосасы менен жол курулсун деп кылдык. Себептен да акча бар бүгүн, мүмкүнчүлүк бар, муктаждык бар, ошону куруп атабыз. Проспект Чыңгыз Айтматов ошондой эле көрүнүш. Ушул жерден мына мен астыңарга келгенде ооба башында айтканбыз. Бизде азыр кеңейтүү боюнча эч кандай ой пикирибиз дагы мындай пландарыбыз жок деп. Бирок баарыбыз көрүп атабыз. Күндөн күнгө жашоо турмуш өзгөрүлүп атат. Бир 2 айда эсептесек 28ден 33 миңге чейин автоунаа кириптир Бишкекке. Мына регистрациядан өтүп. Эми анын баарын кайгана батырабыз. Ошондуктан биз керек болсо бүгүнкү күндө ыкчам чечимдерди кабыл алып, жоопкерчиликти алганга даярбыз. Керек болсо пландарыбызды күндө өзгөрткөнгө даярбыз. Себеп дегенде бир күн калып калсак, бул иш эртең күнү терс көрүнүштөрүн көрсөтөт. Ошондуктан биз кабыл алып аткан чечимдердин баары ушул жолдорду кеңейтүү, жол түзүм инфраструктураны түзүү максатында. Анан ошол эле Чыңгыз Айтматов туура эч качан биз компенсацияны жокко чыгарган эмеспиз. Компенсация маселеси ачык. Бирок мамлекет дагы өзүнүн белгиленген укуктарын милдеттеменин алкагында биринчи ирет жүргүзө турган иштерди жүргүзүп атабыз. Биз ошол жакта мыйзамсыз убагында алып калган, же болбосо муниципалдык жерге чыгып кеткен нерселерди аныктап, азыр түшүндүрмөлөрдү берип атабыз. Анан компенсацияга дагы убакыты жетет. Бирок баарыңар билесиңер, компенсация жеткенде эле жанакы спекуляция башталат. Биздин оюбузча бул сотак $80 миң турат эле, $100 миң турат эле. Кантип алабыз? Каяка? Биз жол курабызбы же булардын жерин эле сатып алып эле жүрөбүзбү анда? Андай жок. Себептен де біз жанакы түндүк айланма жолду дагы жеке турак жайды бузуп атканда, ал жерде ипотека аркылуу дагы 29 жаранга биз ипотека аркылуу үйлөрдү бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Биз дагы издеп атабыз, биз дагы алардын укугун коргоонго аракет көрүп атабыз. Бул жерден да ушундай болот. Мына 68 билдирүү таратылган Чыңгыз Айтматов. Ошонун ичинен бизде 32 объект муниципалдык менчикке чыгып кеткен. Эмнеге аларды айтпайт? Ооба 36 бар. Жанакында Кызыл китеп убагында алган, бирок Союз учурунда 40-50 жылдарды эстеп атат, бирок анда деген жеке менчик деген болгон эмес да. Мына 99-жылы кирип атпайбы? Жаңы жер кодекси киргенден баштап жеке менчик деген маселе жаралганда. А биз дагы айтып атабыз, 70-жылы генплан болгон, барына түшүндүрмө берилген, 2006 жылы бекитилген, ал дагы улантылган, ошондой кеңейиш керек деп. Ошондуктан бир эле мындай түшүндүрмө берип койгон, биз да каршы эмеспиз. Бир дагы биздин жарандарыбыздын, Бишкек шаарынын тургундарынын менчигине кол сала тургандай оюбуз да жок, андай аракетибиз да жок. Компания эч кандай жок. Биз кимден ким ашып кетет экен, көбүрөөк снос кылып коет экен. Жок. Эгер муниципалдык биздин шаардын кызыкчылыгына туура келе турган болсо, ошондой иштерге барып атабыз. Бул жолду кеңейтип атканда, бизде социалдык мекемелерди куруп атканда, мамлекеттик мекемелерди куруп атканда ушундай иш-чараларга барып атабыз. А мындай түздөн түз бар буза турганда оюбуз жок. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Негизинен бир нерсени айтып кетели. Жеке менчикти конституциячы тартып алганга эч кимдин укугу жок. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алганга анда соттун чечими керек, же болбосо ал жер компенсация болуш керек, же болбосо башка жерден жер бөлүнүп бериш керек. Бул так көргөзүлгөн. Бул биринчиси, экинчиси, ушул жер кодексин алып келгенине мына 3 жылдан ашты. Жана Акбөкен Дүкөнович дагы Айшет Ашпаевич туура айтып кетти. Бул жер кодексинин инициатору ким?
инициаторы кабинет министров болгон. Муну элди бар айтып атат, жогорку кеңеш деп, жогорку кеңеш эмес. Муну өкмөт бизге алып келген. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул жер кодексин өзгөртүүгө киргизип атканда, ушу жер кодекси 12ден ашык министерство баары таратылып берилген. Согласительный кол коюп берилди деп. Ошол жерде бүт министерствонун баары кол коюп берген. Мен президенттин өкүлү, урматтуу бүгүнкү чыккан асерге кайрылып кетилем. Ушундай кодекс келгенде, мыйзамдар келгенде, ошо министерстволор согласительный баардыгын кол коюп берип атканда бир жакшылап карап койсоңуздар. Карабай туруп кол коюлуп берет. Анан бизге чала мыйзам келет. Анан бир жерден тууралаганда ошол жогорку кеңеш күнөөлүү болуп чыгат да. Бул туура эмес. Анткени ошого ар бир министерство келгенде өзүңөрдүн тармагыңар боюнча кайсыл гана маселе болсо карап туруп так жооп берсеңер жакшы болмок. Министерстволор убагында так бербейт. Андан кийин келип ушул жерден тааныш ар бир өзүнүн депутатын издеп жүрөт. Мына моусузду киргизип койгола, биз калыптыр деген сөзгө келет да. Анан бул жерден биз жаман көрүнүп калат экенбиз. Ошон үчүн сураныч, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, ошо ар бир мыйзамды, болсо кодексти ушу киргизип атканда жакшылап карап чыгып, өзүңөрдүн сунушуңарды берип тактап алып туруп, мыйзам бузбаганда элге мамлекет так иштегенде кылып берсеңер, бизге жакшы болот эле. Бул эми сураныч катары айтып кетейин. Урматтуу депутаттар, бул согласие бизге чечим турат. Мына жаңы эле Балбазарович айтты, Акбек Өндүгөнов мына кирем деди. Биз бул жерде комиссиянын чечим боюнча кимдер кирип атат? Таштанбеков Акбек Өндүгөнов, Нурбаев Жалалдин Паязидинович, Кыргызстан жол кеңеш депутаты, Түлендибаев биздин коллегабыз, Кыргызстан жол кеңешинин депутаты, Абытов Кыргызстан президенти жана министрликтин Кыргызстан жол кеңешинин туруктуу өкүлү, Матов Кыргызстан башкы прокурорунун биринчи орун басары, Айбек Жанышбек Жунушаев Бишкек шаарынын мэри, биз 30 күндөн кийин эмес, календардын күндөн эмес бул маселени карап чыгып, андан кийин жогорку кеңештин жыйынына алып чыгышыбыз керек. Ушуну комиссияны мен анда чечимди добушка кое берейин, урматтуу депутаттар. Анда добуш коем, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок. Рахмат. Сырма, айтып койсоң болобу? Болот. Мен жана кадастрга да кайрылып келатат да. Жана бир статьяны айтпадыңызбы? Ал статьяңыз жер боюнча турабы? Кайсы статьяны айтасыз? Жана сиз бир комментировать еттиңер го статьяны. Статья менен жерди каттабаса деле болот депчи. Жок, биз аны немен айтып атабыз да, 99-жылы жерге жеке менчик укугу кирбедиби? Ошол киргенге чейинки болгон укуктар мамлекеттин укуктарын биз тааныбыз деген сөз айтып атам да. Эми, допустим, давайте объездной деле алайлык. Объезднойдон 300дөн ашык объект капитальное строение снос болду деп атат, туурабы мэр? Эми жана красная линия дегенибиз бар, туурабы? Ооба. Туурабы? Ошо красная линияда эмнеден красная линия? Жолдон да, туурабы? Жолдун бир охранный зонасы бар, туурабы? Ооба. Эми айтыңызчы, ошол объездной жол бул недвижимое имуществобу, строениябы? Ооба, жер дагы кыймыл мүлккө кирет. Жок, жерди мейли. Жолдун өзү строениябы? Жолдун өзү полотносун сооружение деп эсептесек болот. Сооружениеде турабы? Демек, сооружениянын категориясын билгенден кийин биз жана кызыл сызыкты сызабыз да? То есть республиканского значения, стратегический населенный пункт турабы? Ооба. Эми ал жер, ошол жердеги жол, объездной жол, кимге регистрациясы өткөн? Ким кожоюн? Ким кожоюн? Кимге регистрация болду? Кызыл китеп кимде? Жанагы техпаспорт кимде? Правоустанавливающий документ кимдин атында? Ал жерге официалдуу биз каттаган эмеспиз, жана айтылгандай эле буга чейин ал жер мамлекеттик менчиктин жери болуп эсептелген. Ошол себептен биз мамлекеттик менчиктеги жер деп эсептейбиз. Демек, муниципалитет иши жок ага, туурабы? Бизде укук катталган эмес, анан документтерин карап көрүш керек. Мамлекеттики да, туурабы? Значит, муниципалдыкта мэр барып кожоюндук кыла албайт да. Ал министр эменики транспорттуку, туурабы? Эми ал объездной жол мындай да, ал шаардык калктуу конуштун аймагына кире турган болсо, Конституция бардыгына бирдей иштеш керек. Жеке менчикке барып туруп, мына сен туура эмес салдың дегенде, мен кызыл китебимди көргөзүм керек да. Мына мен мамлекетпин, мына могу меники, могу сызыктан, могу сызыкка чейин меники, могу жол меники.
мыйзам бар, ушу жол меники болгондон кийин 30 метрге чейин сен салбайсың деп бустак болот да. Ошол үчүн мен айтып атканым, силер түшүнүп атам, силер акча алышыңар керек. Эмне үчүн катталбай жатат? Потому что мэрия азыр каттайм десе, бир 100 миллион сом акча керек. Ошондуктан ушул проблеманы чечпесеңер, бир да объект катталбайт. Потому что ар бир объектиңер 300 миң, 400 миңге чыгып кетет экен. Ошол каттоо муниципалитетке бир льготный эме менен каттап беришиңер керек да, ушул жол, арыктардын баарын, мына аларча болгон эмокаттардын баарын каттап беришиңер керек да. Ушул маселени чечишиңиз керек да. Анан ген прокурорго да суранат элем да. Ушул могул Чыңгыз Айтматова объездной жолду мага ушул жооп берип койгулачы, кимдин менчигинде катталып атат, катталып турат да, ошолчу мамлекетпи же муниципальный эмедеби? Рахмат. Рахмат.